Саламатсыздар, урматтуу Түмөйген көрүүчүлөрү. Биз азыр Масалиева көчөсүндө турабыз. Масалиев көчөсүндө баарыңыздарга маалым болгондой эле жакынкы күндөрү ушул аялдама курулган. Аялдаманы курушту. Себеби бул жакта көп пробканы жаратат, ошо тыгындар болот деп айтышкан. Андан кийин бул жакка курушкан. Бирок бир нерсеси бар экен. Аялдамага чыгуучу жол жок. Мисалы мен азыр тротуар менен баратам. Эгерде бул жактан басып өтсөм, жолду басып өтүп, вата котора келем да. Андан кийин эгерде биз жолдун артын басабыз дагы. Сиздер көргөндөй, адамдар бул жактан өтөсүн. Айланып, тротуардан өтүп, бул жерден. Бул жактан жаштар, жана күчү барлар, балким чыга беришин, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, ошол эле улгайган жарандар үчүн бир топ ыңгайсыздык жаратып да. Андан азыр карасаңыздар, адамдар тротуар жактан эмес, аркы жактан. Мисалы азыр мен басып көрсөтүп берем. Мен остановкага аялдамага келиш үчүн басып, мисалы азыр Масалиева көчөсү менен Мониев кесилишине барып, азыр көрсөтөбүз. Бул жактан кайтабыз. Çakır emas, bir 20-30 metr basıp kayra koşup andan biz ушул ошордун нересине айтыбыз келет. Жок дегенде арт жагынан бир жол жасап коюшса жакшы болмок. Себеби бул жакка өтүш үчүн сөзсүз түрдө светофорго басып барып анан кайра келген бир аз өмүрүбүзгө да коопсуздук жаратат экен. Анан мындайча айтканда ыңгайсыздык да жаратат. Ошол андан биз азыр кийинки аялдаманы көрсөтөбүз. Мындай аялдама ушул Мониев көчөсүндө да курулган. Азыр ошол жакка барабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Ош облустук оорукананын жанына келип калдык. Бул жерде дагы жакында эле ушул аялдама курулган. Биз азыр ошону көрсөтөбүз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй, биз бир канча убакыт бастык. Bir kança çakırım emес, kança 800 metreye bastık okşet. Anam, bu жерге geldik. Geldi özümüzde görgende yazık. Bucakta maşinalar, adamlar. Bu yerden ошол эле маршруткалар токтойт, ошол эле таксисттер өзгөнгө, ошол Мадыга ушул жерден дагы алып Мады, башкалар, Жалалабадка дагы ушул жерден таксисттер Hazır heyetleri görürsünüzdür. Tamam. Bir kızık çevir. Orukananın astına şu Kırgızstan'ın tarafındaki en birinci generaldı. Kısakbek Monoyev'in esteligin orada çıkan. Yok teke karşı elder Kısakbek Monoyev'e artı salmışlar. Bizler göründük. Bu yerde teşekkürler. Mizamsız жерде аялдамага болушкан. Азыр биз аялдаманы көрсөтөбүз. Аны качан курушту, эмнеге курушту. Өзүңөр көргөндөй өйдөрөкө курулду, бирок дагы деле адамдар бул жактан чыгып жүрүшөт. Эми азыр Ош шаарынын мэриясы курган аялдамага жетектеп калдык. Бул кандай курулду? Канчалык деңгээлде бул мыйзамдуу азыр көрөбүз. Бул азыр тротуардан мен басып баратам. Genel эле тротуар. Балким жакшы эмес, бирок жакшы эле адам батасы. Азыр келип ушул тротуарды көрүп, ушул аялдаманы көрүп, бирок текке каршы тротуар кичинейтип. Бул жерде азыр 80 сантиметрдей калган окшойт. Тротуардын үстүнө ушул аялдаманы куруп коюшкан. Бирок аялдамада адамдар аз. Анан бунун эң негизги максаты ошол пробкаларды, тыгындарды чечүү болгон. Бирок бул жакка токтосо дагы жол бир аз жана эме болгон үчүн, кең болгон үчүн дагы деле ошол эле тыгындар боло берет. Бирок эмнегедир элдер дагы деле ошол үйрөнгөн адат жагына жашашат. Оорукананын астынан өзүңүздөр көрүңүз.
Анан мындай негедир патрульный милициялар келгенде баардыгы бул жака айтышат 1-2 саат. Анан кайра эле бул жактан элдер чыгып кетишет. Бул жака эмнеге чыкпай атат мен түшүнбөдүм, бирок менин оюмча бул аялдамадагы туура эмес болуп калган. Себеби тротуардын үстүндө эле аялдаманы коюп койгон болбосо керек. Бул боюнча дагы биз мэриядан ошол жерде жооптуу кишилерден сурайбыз. Эмнеге мындай кылышту? Максаты эмне эле? Бул аялдамаларга канча каражат жумшалды? Анан негизи өзү аялдамалардын стандарттары канча кандай болуш керек, канча метр сакталышы керек. Бирок бул жерде мындай азыр кагазды карабай туруп эле көрүп эле айттым. Бул мыйзамсыз депчи. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ошол эле Ош мэриясынын өкүлдөрүнөн жоопторду алабыз. Биз менен чогулсак. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ош мэриясына бардык. Анан Ош пресс катчысына чалып чакыртсак, эч кимиси чыкпады. Анан ага баргыла, буга баргыла деп ар кимдин номерин беришти. Анан акырында бизге ошол УКСтын жаш кызматкери жөнөтүштү. Биз ошолдон интервью алдык. Айтсаңыз, бул аялдама курулуп туруп, жакында эле курулду, бирок сиз айткандай толук бүтө элек. Кайсы жагынан ход жасайсыңар бул жакачы? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушу курулуш боюнча айтып кетсек, ходу эки тараптуу болот. Бирок ал курулушу толук бүтө элек азыр. Ал бул жакка стяжка курулат, жана башка өзүнүн сметалык иш кагаздарына жараша иш алып барылат. Ушул азыр толук иши бүтө элек. Бир аялдамага канча акча кетти? Бир аялдаманы азыр уткан суммасы 326 миң сом болду. Бирөөсүнө. Үчөөнү курдук шаар ичине. Бирөөсү аркада, өзүңүздөр билгендей эле. Анан экинчиси ушу Монуйма көчөсүндө. Кийинкиси ушу Ошкунун алдында турат. Азыр бул эмеге берилип, мындай уже берилиптир, Колдонууга бериле элек. Азыр биз иш кагаздарын толук түрүндө кабыл ала элекпиз. Себеп дегенде доработкалар да бар. Анан өзүңүздөр байкасаңыздар деле резеткаларга коюлган. Алар резеткалар коюлбаш керек. Алар алмашылат. Анын ордуна USB кабелдер коюлат. Окшогон ичинде доработкалар бар. Анан азыр аркадагын айтып калдыңар. Аркада куруп депчи. Ошону тротуардын үстүнө эле куруп койсуңар да. Анан бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Мисалы бул деле стандартка жооп береби? Суроону өзүңүзгө деме кылып туруп анан бересизби? Биякта жооп бересиң. Тротуар маселеси боюнча ал жерден айыл жергесинен жана башка ушул жерден эле бир эң элдер көп турган жер ошол жер болуп калды. Анан жашоочуларга кооптуу абал жараткандыгы үчүн биз ал жерге остановка курганга архитектурадан суранганбыз. Жер тилкесин тандап берилген. Архитектура бизге ар бир жер тилкесин үчөөнү тең бизге белгилеп бергендей эле биз ошо жараша иш алып бардык. Ошо архитектуранын жер тилкесине бөлүнүп келген үчүн эми ал жерден мешайт этпейт жашоочуларга. Адамдарга өткөндөргөчү. Бирок жолго да чыгып кетишпешибиз керек эле да. Ошон үчүн ошол жерге белгилеп берилгенде ошол жерге иш алып барабыз. Биздин телетоп 1 жыл мурун ушул аялдамалар боюнча, аялдамалар кандай курулуш керек боюнча графикалык видео жасаган. Ошого көңүл бурсаңыздар, андан кийин өзүңүздөр барыңыздар, тыянак чыгарып алсаңыздар болот. Биздин мэрия канчалык деңгээлде туура жерге жана ошондой эле стандартка жооп берген аялдамаларды курду. Аялдама курууда ошол аймактын архитектуралык планына карап курулат. Аялдама кандай болушу керек жана кайсы аймактарга курулушу керек. Аялдама калктуу конуштарга курулат жана жолдон 1-2 метр ичкерирээк болушу зарыл. Дагы бир жагдай, аялдама жол кесилиштеринен жок эле дегенде 30 метрден 50 метрге чейинки алыстыкта жайгашканы дурус болот. Ал эми эки аялдаманын аралыгы 250 метрден 800 метрге чейин болушу зарыл. Бул дегени зарылчылыкка карап, мына ушул аралыктарды сактоо менен аялдама курууга болот дегенди түшүндүрөт. Аялдамада соода сатык кылууга уруксаат берилбейт. Мындан сырткары жеке менчикке берүүгө да тыюу салынган. Ош шаарында мына ушул талаптар сакталган аялдама барбы?